الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Жамаат, бүгін бізде мықты күн, адам сүйіне тұрған, инсаният сүйіне тұрған, періштелер сұқтанып қызғана тұрған күн. Анткени Аллах Тааланын буйругу менен, Аллах Тааланын буйругу болгон ыйык Рамазан айды утурлап күтүп тутуп атабыз. Biz эки нерсени туу тутуп, ордо тутушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min замбих." Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты: "Ким ыйык Рамазан айды ыйманым бекем болсун деп. Ушу Рамазанды Аллах буйруду, мен ыйман келтирем деп. Вахтисабан, тутуп аткан орозомо сообун Аллах Тааладан кыяматта алам, болгону дагы бейишти сыйлык алам десе, гуфира лаху ма тaqaddama min замбих, өтмүштөгү жасаган күнөөлөрүн баары кечирилет деген. Ошондой күнөөлөр кечирилип таптаза болуп атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол себептен күнөөлөр кечирилгендиги үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Лисаим фархатан. Орозо туткан адамдын эки кубанычы бар. Биринчиси инди ифтари, ооз ачып аткан учурда. Экинчиси инди ликаи рабби, Раббисине жолуккан учурда. Субханаллах. Инди ликаи рабби, Раббисине жолуккан учурда орозо туткан инсан ал Раббисине жолугат. Раббисине жолукканда ал жүзү жарык, жүзү тунарган абалда эмес, түнөргөн абалда эмес, карарган абалда эмес, нурдуу жарык болгон абалда. Рамазаны себептүү күнөөдөн бир отоло арылып, тазаланып, жуулган абалда барып жолугат Раббисине. Ал эми ифтарындагы кубанычы, ал курсагы ачты, суусады, азыр жеймин, азыр ичемин деп жеген менен ичкенге кубанып күтүп турат. Раббисине жолукканда кубангандыгы. Бул дүйнөдөгү курсак ачкан, суусаган учуруна сүйүнөт. Дагы көбүрөөк эле курсагым ачып суусай бербепмин деп. Пайгамбар айтат: орозо туткан адамдын ифтардагы дуасы бир дагы кайтарылбай кабыл болот. Субханаллах. Сахабалар аябай зарыл суранычтарын, өтө керектүү муктаждыктарын Рамазанга коюп койчу экен. Кадимкидей дептерине жазып, мен муну Рамазанда сураймын Кудайдан деп. Субханаллах. Кара, не деген ыйман бар аларда. Биз өтө болуттуу нерселерди биз дагы бир нерсеге коебуз го. Мисалы, муну мен 6-чы базар күнгө койбосом өтпөйт бул базарда деп, 6-чы базар күнү дүңүнөн соода боло турган жерге коюп коет адамдар. Карагыла. Ыйык Рамазан айдын дуалары бир дагы кайтарылбай кабыл болооруна ынанып ишенген сахабалар өтө муктаж болгон суранычтарын ыйык Рамазан айда Кудайдан сурап алам. Аябай жүрөгү ток болот экен. Кудайдан сурап алам, Алла берет мага деп 100% ишенич менен ыйык Рамазан айга кирип кетишчү эле да. Ошондой дуалардын эч бири кайтарылбаган учур болуп атканга сүйүнүп биз дагы дуа кыла берели. Пайгамбар айтып атат: орозо туткан адамдын эки кубанычы болсо, анын бирөөсү ифтар учурунда азыр жеймин, азыр ичемин. Бүгүн эми башталышы. Кээ бирлер тосоттон чыккандай тутуп атат да, биринчи күн, экинчи күн деп анчамчылар. Мен биринчи күн тутуп атам, өмүрүмдө биринчи жолу орозо кармап атам дегендер бар. Кээ бирлер 10 жыл, кээ бирлер 20, кээ бирлер көп жылдан бери тутушат.
Кандай болбосун, бүгүн биринчи күн. Ар ким сынадон өтөт. Бирөө суусайт, бирөө курсак ачат. Же биргидей, ичи биргидей болуп турабыз да ифтарда. Ал жөнүндө Аллах мынтип атат: Астагфирулlah. Кулу мин таййибати ма разакнакум ва ла татгау фих. Кулу мин таййибати ма разакнакум. Мен берген рызкыдан жеп ичкиле. Бирок жеп ичкиле десем эле, ва ла татгау фих, чектен чыгып кетпегиле деп атат. Кээ биркилер айтат: бул Рамазанда исраф жок. Рамазанда жей бериш керек деп. Ким айтты? Вала татгау фи, чектен ашып кетпе. Анткени суусаганда дүкөнгө кирип туруп, өзү 1 литрлик же 2 литрлик сууга тоёсуң. Ошодон 3 алабыз да биз. Ошо үчөөнү тең ичи биргидей болуп барасың. Салаттан аласың, гел атып жанындагысын аласың, ушундан алып кой беречи дейсиң, таттуудан 1-2 түрүн, нандан 2 түрүн, тамактын 2 түрүн коюп алып, чилейкең чууртуп отурасың, бирок баарын жеп кое албайсың. Вала татгау фи. Жегенде чектен ашпагыла деп атат. Эмнеге айтайынбы? Анткени кээ бир үй бүлөлөр бар, алар мынтип дуа кылышат экен. Эй Кудай, эй, мени Рамазанга жеткирбе, мени Рамазанга туш кылба деп. Эмнеге? Эй, биз Рамазанды суранып атпайбызбы десем, Рамазанга жетишиге жетем, бирок мунуларга мен ифтарлык алып бере албайм да деп жанындагы чыркыраган балдар менен кыздарын көрсөттү. Эри таштап кетип калган акмак. Кара. Жалгыз бой эне Кудайдан суранганда: Аллахым, Рамазанга жеткирбей эле кой бизди деп. Ошондуктан ифтар дасторконуңардагы дүйүм-дүйүм тамактарды көргөндө ошолорду эстегиле. Ошондуктан ошолордун насибасын жеп койбойун деп өзүңөргө гана ылайыктуусун алгыла. Фаяхилла алейкум гадаби. Чектен ашып кете турган болсоңор, анда менин силерге каарым төгүлөт. Ва ман яхлил алейхи гадаби факад хава. Кимге менин ачуум, каарым төгүлө турган болсо, факад хава, ал тожокко кириптер болот деп атат Аллах Таала. Болбогон нерсе менен чектен ашып кетпешибиз керек. Ушундай үй бүлөлөр бар, ифтары менен ифтарны эптеп бир нерсе тапса, саарылыгын эч нерсе жок болуп калышы мүмкүн. Сухуруна бир нерсе өзөгүн өлдөсө, ифтарын ойлонуп калышы мүмкүн да. Сүйүктүү бир туган. Бул ыйык Рамазан ай, шахрул муасат. Бул бирөөлөрдөн кабар алуу айы. Кадимгидей бирөөнүн көңүлүн көтөрүү айы. Ошол себептен өзүбүз жеген тамактан өзгөгө бөлүшүп, бирөөнүн ифтарын, анан бирөөнүн сухурун белемдей турган болсок, биз ыйык Рамазан айды чындап тутуппуз деп биле бергиле. Чындап тутуппуз деп билгиле. Өзүбүздүн кара курсакты эмес, бирөөнүн дагы курсагын ойлоп, бирөөнүн ифтарын, ошондой бирөөнүн сухурун беришибиз керек. Эч чукур дегенде бир кишиникин. Туткан орозоңуздарда Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Озуруна кыяматта Аллах Таала өзү вада кылгандай жаннатты берсин. Мына азыр биз пеште намазын окуп бүтүп жай баракат отурабыз. Эч ким шашпайт, анткени анын жүрөгүндө Рамазандын нуру бар. Субханалла. Болбосо шатар эле чип кетет эле да көпчүлүгү. Азыр Рамазан. Анткени шайтандар кишенделди, түртүп аткан. Тартып аткан. Кишенделди шайтандар. Бирок бир нерсе кишенделбей калды. Эмне десе, нафс. Нафс кишенделбейт. Нафс эч качан кишенделбейт. Аны шайтан зарядтап койгон. Кээде ачууң келгенде тилденип бересиң го. Кээде колуңду иштеп кетет, кээде бутуңду иштеп кетет, кээде тилиңди иштеп кетет го. Ал нафс. Аны шайтан зарядтап койгон. Кызыл точкасы бар. Ошого жеткенде тың-тың деп туруп эле өзүң иштетип аласың. Ошол нафсты жүгөндөш керек эми. Нафсты инсан өзү жүгөндөйт. Ошол мечитте жай баракат, рахаттанып, туткан орозобузга сыймыктанып, сүйүнүп, ушунчалык толкунданып отургандай, кыяматта Аллах Таала Фирдаус жаннатында пайгамбарыбыздын маңдайына отургузсын эми. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахиму би рахматика, я архамар рахим. Аллах.